Биздин мектеп номер 40 Токтогул атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби Жалал Абад областынын Нокен районундагы Достук айыл аймагына караштуу Кызыл Туу айылында жайгашкан. Мектепте бүгүнкү күндө 603 окуучу билим алууда. Ал эми мугалимдердин саны 36. Анын ичинде 17 мугалим жогорку билимдүү, 10 мугалим бакалавр, ал эми 9 мугалим атайын орто билимдүүлөр. Мектебибиздин имараты жаңы 2013 жылы мамлекеттик бюджеттен каржыланып, жаңы окуу имараты салынган. Андан кийин окуучулар дагы көп болуп, акыркы мезгилде батпай калгандыктан биз ата-энелер менен биргеликте дагы бир жолу жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга кайрылып, дагы кошумча окуу имараты салынды. Ал Бириккен Араб Эмиратынын Ихсан Хайрия кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланды. Ал эми биздин негизги приоритет, негизги максатыбыз балдарга сапаттуу билим берүү болгондуктан биз ошол билим сапатына көбүрөөк басым жасайбыз. Ошондуктан мына акыркы 3 жылдан бери Нокен районунда 11 класстардын жалпы республикалык тесттен 1-чи орунду камсыздап келе жатабыз. Мына ошондуктан өткөн окуу жылында Нокен районунда мыкты мектеп болуп тандалдык. Ал эми азыркы учурда дагы республикалык жылдын мыкты мектеби видео презентациясы боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сынак жарыяланган. Мына ошол сынакка азыркы учурда катышабыз деп аракет кылып жатабыз. Мындан кийин дагы келечек муундарды окутууда, тарбиялоодо дагы талыкпай эмгектенебиз деген үмүттөбүз. Устат эчекебиз Кадыркулова Базаркан мугалимдер менен жолугушуп, өз насааттарын айтып, методдору менен бөлүшүп турат. Мырзакеева Гүлбайыр эчеке азыр пенсионер. Физика сабагынан сабак өтүп, олимпиадага даярдап, окуучулары республикалык турдун катышуучулары болгон. Жалпы республикалык тест түрлөө боюнча 2020-2021, 2021-2022 жана 2022-2023 окуу жылдарында орто балдын көрсөткүчү боюнча райондо эң алдыңкы мектеп болуп келүүдө. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Чолпонкулова Айсель эжеке быйылкы 2023-2024 окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдү математика сабагынан жалпы республикалык тест түрлөөгө даярдап жаткан учуру. Эжеке жогорку билимдүү, 12 жылдык стажы бар. Эки миң жыйырма эки 2023 окуу жылында Ден соолук министрлиги жана билим берүү министрлиги менен биргеликте жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу максатында республикалык деңгээлде уюштурулган жооптуу бол акциясына катышып, областтан 2-чи турду ээлеп, интерактивдүү доска, проектор, ноутбук, 2 камералуу муздаткыч, ошондой эле 3 микроволновка белектерине ээ болдук. Ушул эле жылы Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциясын ишке ашыруу жаш муундарды ата мекенин сүйүүгө, эли жерин жана улуттун улуу мурастарын аздектеп сактоого тарбиялоо максатында уюштурулган республикалык «Мен Кыргызстандык экендигине сыймыктанам» аттуу балдардын аймактар аралык кароо сынагынын областтык турунда 7-11 жаш курактар арасында сүрөт тартуу конкурсунан Мамасалиева Мадина 3-чү орунду ээлеген. Ар бир айда
ошо мектептин бюджети тарабынан, ошондой эле спонсорлордун жардамы аркылуу ушу жок дегенде 1-2 окуучу болсо дагы ошолорго бир жардам бергенге аракет кылабыз да. Эми ошо чындыгында ошо социалдык жактан муктаж болгон окуучуларга жардам берип, ушундай колдоо көрсөтсөк, чындыгында ушунчалык жан дүйнөң эс алат да. Ар бир майрамдарда куру койбостон мектеп куралы болобу, же болбосо таттуулардан болобу, ушуларды алып барып, кичине көңүлүн алганга аракеттер кылып келебиз. Ал эми андан сырткары ушу асканыбыз болгон үй-бүлөнүн балдарына биздин айрыкча военный частын, Самосайда военный частын жамаатына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Алар биз менен көп мындай иштешип атабыз. Ошолор мындай азык-түлүк жактанбы, чыгышта жардам жагынан ушу аябай келишет да. Ар бир кылган иштерибизди болсо мынтип сүрөткө фото отчетубуз менен алып коюп коебуз. Азыркы убакта бизде эми чындыгын айтсам тартип жактанбы, же болбосо сабакка келип жактан мындай өтө көп калып мындай болгон окуучулар жок деп мындай ушундай мактануу менен айтып кетсем болот да. Колдон келишинче кол жардамдар берилип, мына ушундай нерсе иштери болуп атат да. Саламатсыздарбы балдар? Балдар, бүгүнкү сабакка бардыгыбыз даярбызбы? Азыр кайсы сабак? Технология. Демек, балдар, бүгүн технология сабагы экен. Азыр биз технология сабагын баштагандан кийин класска жагымдуу маанай жараткылайлы. Айлана чөйрөгө көз чаптырсак, балдар, жаз келип, айланабыз жашыл түскө бөлүнүп, эң бир кооз көркөм учур. Мына ушул жараткыч бизге өзүнүн кең дүйнөсүнөн, жан дүйнөнү дарак аркылуу силерге жагымдуу маанай тартууламакчы болуп турат. Андай эмесе балдар, доскадагы кең дүйнөлүү дарактан биз бирде жалбыра кылабыз. Ал жерде силерге атайын армандан жагымдуу кабыл тилектер бар. Ааламда сенден өткөн сулуу жок дейт. Ой азамат, сен келечекте президент болосуң дейт. Ой азамат. Мынакей балдар. Мына силер жаратылыш каалаган бардык кабыл тилектер силерге кабыл болсун. Ар дайым маанайыңар бүгүнкүдөй жарык болсун, Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Бүгүн силер менен өтө турган темабыз балдар жер кыртышынын структурасы деген тема менен таанышабыз. Анда бардыгыбыз доскага көңүл бурабыз. Технология сабагы. 5-класс. Сабактын темасы жер кыртышынын структурасы. Сабактын максаты жер кыртышынын структурасы жөнүндө маалымат аласыздар. Алган билимиңерди турмушта туура пайдаланасыздар. Жер кыртышы бул үстүн токтотулар. Илимдин тили Жолдошова Зумрат эжеке. Пенсионер мугалим болгонуна карабай, жаңы технология менен сабак өтүп, замандын талабына ылайык иш алып барат. Эжеке 30 жылдан ашуун убакытта окуучуларга бар билимин берип, талыкпай иштеп келүүдө. Саламатсыздарбы балдар? Саламатсызбы. Алгач жагымдуу маанай уюштуруу максатында силерге оюн жөнөттүм. Мына ошол оюнга киргиле. Доскага көңүлүңөрдү бургула. Бүгүнкү өтө турган темабыз багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү, анын мезгил жана шарттуу багыныңкы сүйлөм деген эки түрүн көрсөтөбүз. Эргешалиева Гүлмира өзү жаш, бирок жаңы технологиялар менен заманбап мугалим катары окуучулардын билбегендерин үйрөтүп келет.
эжекебиз абдан жоопкерчиликтүү, балдарга жумшак мамиледе, бардык суроолоруна канааттандырарлы жооп бере алат. Манас танууда да жакшы жетишкендиктерге жеткен. Саламатсыздарбы жалпы мугалимдер. Бүгүн биз сиздер менен тест түзүүнү жана ошондой эле видео сабак даярдаганды үйрөнөбүз. Бүгүн биз сабакта Google Диск жана ошондой эле видео шоу программалар менен иш алып барабыз. Сөзсүз түрдө Google Дискте иштөө үчүн биз үчүн өзүбүздүн аккаунтубуз болушу зарыл. Эгерде аккаунтубуз бар болгон болсо, анда оңой эле кирип кетебиз Google Дискке. Эгерде жок болгон болсо, анда ошол Google'дан өзүбүзгө аккаунт ачып алабыз. Баарыбызда ушундай терезе чыгат. Бул терезеде ушул биздин керектүү болгон сабакты же болбосо тестти жаза алсак болот ушул жерге. Биринчи бул жерге жаза алыш үчүн новая форма дегенде бул жерде жазуучу жол бар. Ушул жерге биз эгерде мисалы математика сабагына тест ала турган болсок, биз математика жазабыз. Рахматулла кызы Меңай, бул эжекебиз да жаш, бирок заманбап технологияларды жогорку деңгээлде билет. Мугалимдерибизге жума сайын билгендерин үйрөтүп, сабак өтүп турат. Мугалимдерибиз жаңы технологияда сабак өтүүнү жакшы өздөштүрүшөт. Видео сабактар, тесттик тапшырмаларды даярдоону үйрөтүп берген. Саламатсыңар балдар? Балдар азыр кайсы сабак? Алифбе сабагына даярбызбы? Кана эмесе маанайыңар кандай балдар? Биринчи эле сабагыбызды балдар табышмактар менен баштагым келип турат. Табышмактар табышты билебизби? Анда эмесе баарыбыз экранга көңүл бурабыз. Табышмактарды экрандан карап туруп, балдар табышмактын жандырмагын табабыз. Баарыңар экранга карагыла. Ким мага окуп коет табышмакты? Раяна, кана. Жашыл жаңылмак, бактарак чачпактагынан, түргөн куштар Күн безеп, сай-сайда суулар чамынат. Бул кайсы мезгил балдар айтып болбачы? Кол көтөрүп жооп беребиз, кана? Айзана? Жаз мезгил. Азаматка кантип билер балдар жаз мезгил экенин? Жарактар күндөй түштү. Куштар эмне кылдык? Күн сабак баштапты. Демек ушудан биз жаз экенин билдик, Башталгыч классты окутуу бул бекем фундамент. Рахат эжекебиз 26 жылдан бери мотурайган бөбөктөрдү жазууга, окууга, маданияттуулукка даярдап окутуп келет. Замандын талабына ылайык балдардын билимин дагы да терең бекемдөө максатында инновациялык метод менен сабак өтүп келет. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Азаматтар отургула. Анда эмесе балдар, бүгүн сабакты баштоодун алдында баарыбыз маанайларыбызды көтөрүп алсак. Анда балдар, бүгүнкү жагымдуу маанай үчүн математика боюнча оюн уюштурабыз. Мен санды айтам, силер ошол сан менен биригесиңер. Түшүнүктүүбү? Анда биз баштадык. 2. Кана азаматтар, бизде болду башкача? Кана, ордубузга турабыз. Бийик оюнубузга турабыз. Кана,
балдар. Кана, баяган. Баштап турабыз. Оюндан чыккандар турабыз. Азыр математика сабагы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көлөмдүү фигуралар. Балдар, буга чейин биз 1-класстан тарта баарыбыз геометриялык фигураларды билебиз, балдар? Башталгыч класстарда да олимпиада болуп келет. Осмонова Бактыгүл эжекебиз жаш, талыкпай иштеп, 2 жылдан бери классты жогорку деңгээлде даярдап, олимпиадада райондук турга өтүп келет. Эжекенин изденип, балдарга жаңы материалдар, жаңы методдор менен сабак өтүүсү дагы да билимин тереңдетип, кызыгуусун арттырат. Кыргызстандын желегин желбиреткен окуучубуз Хасанбаева Сыргайым спорттун кол күрөш түрүнө кызыгат. Республикалык кол күрөш мелдешине катышып, 1-орунду багындырып, эл аралык Казакстан мамлекетинин Алматы шаарында өткөрүлгөн дүйнөлүк чемпионатта 3-орунду жана Өзбекстан мамлекетинин Самарканд шаарында өткөрүлгөн Кубок Азия чемпионатында 3-орунду ээлеген. Номер 49 атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби ушул күнгө чейин көптөгөн уул кыздарды тарбиялап, билим берип, өз кесиптеринин ээси болуусуна түрткү болуп келет. Мектептин директору Абдуллаев Жунус агайда ушул мектептин окуучусу эле. Гүлжигит Бектанов баатырыбыз канчалаган чек ара кызматкерлерин, юристтерди, дарыгер, мугалимдерди чыгарып жатабыз. Буйруса келечекте мыкты уул кыздарды окутуп, тарбиялап, мамлекетибизге салым кошкон мыкты инсандарды министр, депутат, дарыгер, чек арачы, мугалим, программисттерди чыгара бермекчибиз.